Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин башкы корпусунун чатырын шамал учуруп кеткен. Бактыга жараша окуу жайга караштуу 4 имарат болсо, бардыгы тең алдын ала камсыздандырылып коюшкан экен. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 885 миң сомдон ашык акча төлөнүп берилип, чатыры толугу менен жаңыланды. Окуу жай табият кырсыгына экинчи жолу кабылып, быйыл жаз айларында болгон катуу шамалдан дагы бир корпустун чатыры жабыркаган. Анда дагы зыяндын орду толукталып, 200 миң сомдон ашык акча төлөнгөн. Эгер камсыздандыруудан өтпөй турган болсок, ошол жанагынча миллиондогон акчаны өзүбүздүн каражаттан эсебинен чыгымдоого туура келмек. Чатыр толугу менен почти мамлекеттик камсыздоо бөлүмүнүн эсебине жабылды. Нарында жаратылыш кырсыгынан жабыркаган учурлар өткөн жылга салыштырмалуу быйыл көбүрөөк катталган. Камсыздандырылган 17 турак жайга 2 миллион сомдон ашык чыгым төлөнүп берилди. Ошондон улам камсыздандырууга кызыгып келген жарандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу быйыл көбөйүп жатканын адистер белгилешти. Турак жайдан тышкары өткөн жылы 180 мамлекеттик мекеме камсыздандырылса, быйыл 210 имарат камсыздандыруудан өттү. 40ка чукул агентибиз иштейт. Бул деген биздин айылдагы элдерибизде райондун центрине, областтын центрине ора болбостон ошол жерден үйлөрүн камсыздандырып берүүгө шарт түзүү деп билебиз да. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын областтык филиалы унааларды камсыздандыруу боюнча унаа мекемеси менен биргеликте иш алып барууда. Мекеменин адиси унааларды каттоодон өткөргөн учурда милдеттүү камсыздандыруудан дагы өткөрүп турат. 2025 жылдын январь айынан тартып камсыздандыруудан өтпөгөн унааларга айып пул салына баштайт. АСАГа боюнча бул жерде машинанын объемуна жараша болот, каттуулугуна жараша болот, анан айдоочулардын санына жараша болот, жана айдоочунун правасынын стажысына жараша болот. Ошого жараша коэффициенттер кошулуп кете берет да. Эң максимальный 3,5 миң сом тегертесинде эле болот да. 2 кубка чейинкисин айтам да. Анан эми ал бул жерде чоң машиналар бар, мисалы үчүн жана Lexus'тар бар, 570'тер бар, алар болсо 4 миң сом тегертесинде чейин чыгып кетет. Турак жайды камсыздандыруу айыл жергесиндеги үйлөр үчүн 618 сомду түзсө, шаарда 1236 сом. Ал эми кырсыктан улам үй жабыркаса, чыгым эсептелип, айылда 500 миң сомго чейин, шаарда 1 миллион сомго чейин төлөнөт. Норзаблаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо, 24, Нарын облусу.